Ардактуу телекөрүүчүлөр, Отмандык ушуга күнүңүздөр менен. Сиздер 7 каналдагы Мекен жана мен программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин программа Ысык Көл областындагы Ысык Көл районундагы 75-564 аскер бөлүгүндөгү жоокерлердин бир күндүк жашоосун чагылдыралы деп келип отурабыз. Бул жоокерлерде кандай өнөрлөр, кандай таланттар бар алдыда көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бабалардын аны менен чийилген мекенчеги эң ыйык деп билинген ар кадамы жаныбызга аманат. Күзөтүңдө көзгө карап көз ирме, төрт мезгилде төрт түрлөнүп кийинген кагылайын ушул кыргыз элимден. Сөз беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Сөз беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Энелердин көз жашынан тигилген мекенчеги эң асыл деп билинген ар тарабы жаныбызга аманат. Күзөтүңдө күйөт көз илинген, төрт мезгилде төрт түрлөнүп кийинген кагылайын ушул кыргыз элимден. Сөз беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Сөз беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Күч жетип курал менен билинген мекениме кызмат кылам дилимден. Ар карышы жаныбызга аманат. Күзөтүңдө жанып калган темирдей, төрт мезгилде төрт түрлөнүп кийинген кагылайын ушул кыргыз элимден. Сөз беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Сөз беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Төрт мезгилде төрт түрлөнүп кийинген кагылайын ушул кыргыз элимден. Сөз беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Беремин кандай сыноо келбесин, кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Кайтарууга жылбай сенин чегиңден. Кадам! Да! Ордунда! Тоқ! Тоқ! Кыргыз элиңди аскер катарында сен аткарган милдетиңди. Жокер, жокер, намысыңды бек кармаа. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн эл үчүн тике туруп. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн эл үчүн тике туруп. Тынчтык жашасын кереметтүү мекенимде, кызмат кылуу үчүн эр жигити эл четинде. Жокер, жокер, намысыңды бек кармаа. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн эл үчүн тике туруп. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн эл үчүн тике туруп. Жодон жерин сактаган аскер, аскер, өмүрүн элге арнаган жокер, жокер, душман изин кайтарган аскер, аскер, ташын талкан чыгарган жокер, жокер. Сактап жериңди, ала кыргыз элиңди.
намысыңды бек қарма. Оқ, тоқ, от, оқ, тоқ, от, оқ, тоқ, от. Оң, оқ. Түзден, түз тұр. Алдың өзі, қадам, да! Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр менин жанымда мына ушул 75-564 аскер бөлүгүнүн командири подполковник Эсенбеков Чыргалбек мырза турат. Ассаламу алейкум. Бүгүн 7-чи каналдагы Мекен жана мен программабызга атайын ушул сиздердин аскер бөлүккө келди. Аскер бөлүктүн ичиндеги биздин жоокерлердин бир күндүк жашоосун биздин жалпы көрүүчүлөргө чагылдырып жатабыз. Алгачкы сурообуздун ушул аскер бөлүк боюнча баардык аскер бөлүктөргө барганда сурайм. Аскер бөлүк качан түзүлгөн, кандайча болуп түптөлгөн жана ошондой эле ушул жерге келген биздин жоокерлер кандай кызмат аткарышат, ошол боюнча биздин көрүүчүлөргө бир баяндап берсеңиз. Бул негизинен аскер бөлүк 1950-жылы түптөлгөн экен. Бул Алматы шаарында. Андан кийин Алматы шаарында бул радиотехнический полк болгон экен да. Ошо радиотехнический полктун бул өзүнчө радиотехнический батальону болгон да. Ошондон бери ушул батальон ушул жакта түптөлгөн. Бул жактан көрсөңүздөр керек. Тиякта барактарды көрдүңүз, ошол да келе аткан. Биринчи ошол жакта жайгашкан экен да. Алгачкы ошол жакта жайгашкан. Ошол жакта жайгашып, анан ушунда жылып-жылып отуруп ушака отурукташкан экен да. Ошондон бери уже 75 жыл болуптур. Могу жакында эле июлдун 15-inde биздин юбилей болуп өттү. 75 жылдыгын эме кылдык, өткөрдүк. 1950-жылдан беричи. Ошондо кыскача бул биздин негизги максатыбыз бул асман чабуулунан, мындай айтканда, чыгыш түштүк жактан маалымдоо. Центральный команд пункт бар. Ошо центральный команд пункту ошол жакта асман чабуулунан чыгыш түштүк батыштан биз асман чабуулунан маалымдайбыз да. Ошо биздин основной, мындай айткандай, негизги тапшырмабыз ошондой. Солдаттардын бул жерде кызмат өтөсү, мындай айтканда, өтө жеңил эмес, өтө оор эмес. Бардыгы мыйзам чегинде да. Боевой жүрүштө да окуп, мындай айтканда, көчүрмө нөмөткө чыгышат, сутка туруп, суткай салып, ушундай станцияларда отурушат. По 18, по 14 деген станцияларыбыз бар, сыртчы разведки. Ошол жактарда отуруп, жүрүштө өткөрүшөт да, мындай айтканда, нөмөт өткөрүшөт. Команда пунктубуз бар буякта өзүбүздүн. Ошо команда пунктта нөмөтчүлөр бар. Ал жакта дагы негизги асма биздин зона ответственности деп коет, мындай айтканда. Ошо зона ответственностьта оперативный журналдарыбыз ошо тапшырманы аткарышат да, ошолду контролдоп турушат. Ошо Скөл областынын, анан Нарын областынын ушул тараптан биздики да. Ошондой кыскача маалымат. Мен катардагы жоокер Нуралиев Нурбек Русланович. 75-564 аскер бөлүгүндө кызмат өтүп жатам. Азыр Манастын бала чагынан үзүндү айтып бермекчимин. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кезден Манас жетиге жашы толуптур. Бул коюлган атты чоң жинди, бол бойгон жап-жаш баланын шер экенин ким билди. Балача чуркап шашкан жок, бешке чыга келгенче беренин Манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди, мунун чын Манас атын ким билди.
8ге жашы келгенде күйүп турган жок болду гүлдүү кыргыз ичинен мындай тенте жок болду кары келип бармаса жыңырып балдар жыркырайт катуулукка чыдабай көзүнөн жаш буркурайт кырпалан кыркүйдөн манас бир күнү тийиндеп алыптыр чоң алтайдын талаага чогултуп оюн салыптыр карагыттай манжуудан 80 балла барыптыр сес көрсөт 40-на 85 калыптыр 40-80 бал ичинен кыз калмактын чоңулу ары чогор ары эл манастын жолун тороду 80 балла оңбоду кызыл талак бурут деп бурут балдары тентип келген бурут деп бурут бу чуркурат курут деп 80 балла качырып 40 балага асылып далайын 40-нын тизеси жерге бүгүлдү 80 бала алдында келин болуп жүгүндүң эй Билегинен сап кеткен жүрөгүнөн кап кеткен чыркырап качып жүгүрөт чымындай жат түңүлөт балдар ментип турганы 40 баланы 80-и жалынса бол урганы дакылары тытылып балдар ыйлап ойбойлоп манас турат калмактарды койлосо болгон жак кара калмак оңгон жок желиккен балдар жеткени жети чокмор 4 муштун батырдын башына тиип өткөнүң жетти чокмор жегенде Кыдыр ата карабай кыранын согуш көрсөттү кылча жанын аябай тегерегин карабай текилеш көрсөттү тегеле жанын аябай майланган буудай түздөнүп күлгүн туман көздөнүп өрттөй көз бек жайнап зары боюн чыгармап калгадай кашка тиш кашкай чыгып алыптыр 40 балага дем болуп кырын мушта салыптыр Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан Мекен жана мен программасында сиздер менен жолугуп жатабыз. Бүгүн биз 75-564 аскер бөлүгүнө келдик. Бул аскер бөлүк кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Ысык көл районунда, мына ошол Григоровка айылында жайгашкан. Учурда мен жанымда ошол аскер бөлүктүн жоокерлери бүгүн Кырчын жайлоосунда өзгөчө бир программаны тартып атабыз десек болот. Азыр мен ушул келген аскерлер менен маектешким келип турат. Адегенде менин мынакей оң тарабымда отурган мырза, мына ошол аскер бөлүктө өзүнүн милдетин аткарып өтөп жаткан жагы. Ассаламу алейкум. Атың ким? Катардагы жоокер Эсенгул Улуу Карганбек. Эсенгул Улуу Карганбек деген мырза мына ушул убакта мекенди коргоп, өзүнүн бир эр жигиттик милдетин аткарып жаткан чагы. Карганбек, мына ушул аскер бөлүккө келгениңе канча күн болду? Аскер бөлүк эмнеси менен жагып атат? Деги эле ушул аскерге келген жактыбы сага? Жакты, эң мыкты. Бул аскер бөлүк эң мыкты аскер бөлүктөрдүн бири Кыргызстан ичинде. Бул жакта келгенибизге 3,5 ай болду. Бул жерде билбегендерибизди ушул жерде кызмат кылып жаткан агаларыбыздан үйрөнүп атабыз. Бардыгы жакшы, тамак ашы, биз билбегендерин сурап үйрөнөбүз. Сержант, офицерлерден, командирлерден үйрөнөбүз. Жакшы, азаматсың. Карганбек, бул окка чейин армияга келгиче мына ошондой армиянын жашоосун, армиядагы кызыктуу окуяларды баягы ар кимдин өзүнөн укчуң, болбосо кинодон көрчүк, анан армияга келгенден кийин ошо сен ойлогондой бекен. Себеп дегенде силердин армия башка армияда чек араны коргозо, силер абадан коргонуу күчтөрүн, асманды баягы тартип бузууну карайт экенсиңер да. Анан ал нерсе жактыбы сага? Негизи эле сен ойлогондой бекен армия? Жакшы биздин армия. Анткени мен ошо армияга келерде агаларыбыздан укканбыз. Ошо барсаңар деде ушуна көрсөтөт, сабайт, урат, тамагын жем жейсиңер деп ошентип укканбыз. Бияка келгени баары жакшы болду. Деде ушуна көргөн жокпуз. Сен ойлогондой эмес. Тамагы сонун, баары жакшы болду. Билбегенибизди акырындан үйрөтүшөт. Баары жакшы, мурункудай эмес. Азыр Кыргызстандын армиясы жакшыраак өнүгүп келатат. Карганбек, мынакей 1 жылдык мөөнөтүңү ийгиликтүү аяктап, анан буйруза ошол Кыргыздын жалпы ушул мамлекет үчүн бир кызмат кыла турган эр азаматтардан бол. Ал эми көрүүчүлөр, мына менин жанымда аскерлер баардын сүйлөтөлдөп эле жатабыз, бирок убакыттар. Ал эми мен сол тарабымда отурган дагы биздин жоокер менен таанышайын. Ассаламу алейкум. Атың ким? Катардагы жоокер Токтосунов Санжар. Токтосунов Санжар, азаматсың, мынакей мекенге кызматыңды кылып атасың. Кайсыл жерден келдиң? Кайсыл жердин уулусуң? Өзүм түйүм негизи Нарын областына караштуу Ат Башы районунан. Жок, Нарын шаарында чоңоюп калдым да.
Нарын шаарында. Армия деген сен үчүн эмне? Армия мен үчүн бул тартип, тазалык, дисциплина. Убакыт кандай өтүп атат сага? 3,5 ай болуп 3,5 ай бат эле өттү, кызыктуу өтүп атат. Убакыт өткөнү билинбейт. Балдар ойнойбуз, көлгө барабыз. Ошол убактарда бат өтөт. Нарядтан деле бат өтүп кетет, билинбей эле өтүп атат. Бул жака келгенде баардык нерсени биздин жокерлер өздөрү кылат. Көбүнесе кийимдерин ütүктөшөт, мына бут кийимдеринен баштап баардык тартипке түштү. Ошол жагынан сага жага башса керек, Спорт менен машыгып. Өздүк убактыбыз бар, спорт менен машыганга, тамак жейүүгө өзүнүн убактысы бар. Ошо убакыт менен, график менен ичип, график менен жүрүп, өзүбүздү тарбиялап атабыз. Силер мына ушундай кыргыздын бир кооз жаратылышында өзүңөрдүн кызматыңарды өтүп алыптырыңар. Ийгилик каалайбыз, мекен үчүн кызматты кылып, андан кийин дагы армиядан чыккандан кийин дагы мекенге бир салымыңарды кошкула дейбиз. Анан учурдан пайдаланып келиң эми жалпы ата-энеге, мүмкүн сүйгөн кызың бардыр, мүмкүн досторуң бардыр. Жакшылап бир салам жолдоп кой. Ата-энеме салам жолдойм. Бизде баары жакшы, сиздер жакшы болсоңуздар болду. Мекенибизге кызмат кылабыз. Ар дайым мекен үчүн. Мен айылдаштарым, бир туугандарым, классташтарым баарыңыздарга салам. Азаматсың. Мына ушундай балдарыңыздар сонун жерде, Кыргыздын бир керемет болгон жеринде бүгүн 7 каналда Мекен жана мен программабыз өздөрүнүн интервьюсун берип жаткан чагы. Мен ушул интервьюга чейин дагы жигиттер менен сүйлөшсөм айтты, армиянын жашоосу жакты, армия абдан сонун, армияга келгиле дейт. Ошондуктан бизди көрүп жаткан жаштарды дагы мына ушундай жигиттердей болуп мекенди коргоого, мекен үчүн кызмат кылууга чакырабыз. Ал эми бизден алыстабаңыздар, алда дагы мына ушул жокерлердин кызыктуу окуяларына күбө болосуздар. Абадан коргонуу күчтөрү, ошо куралдуу күчтөрүндөгү бир аскер бөлүккө келдик. 75-564 аскер бөлүгүнө келип, бул жерге тартылуу ушул жерден баягы өзгөчө болгон турат. Анткени ошо 7 канал менен Мекен жана мен аттуу ушу долбоорду ушу жылдын башынан бери баягы тартып, элге, коомго көргөзүп, ошол эле убакта жокерлерибизге, жокерлердин ата-энесине көргөзүп, ушу армиянын кандай экенин, ушу биздин жокерлердин бир күндүк жашоосу кандай экенин ушу элге түшүндүрүү иштерин, мындайча айтканда, ушу армияга ишеним, армияда кандай жашоо экенин ушу өздөрүнүн көздөрү менен көрсүн деп атайын ушу 7 канал, ушу 7 каналдын жааматына, ушу жетекчисине да мен абдан чоң ыраазычылык айтып кетем. Ушу бир жылдан бери ушу ар аптада көргөзүп атышат. Анан бүгүнкү да өзгөчө болуп атат, анткени ушу кыргыз баласы, биз баарыбыз эле ушу коомдон чыккан эле адамдарбыз, анан келип баягы өзүнүн конституциялык жарандык милдетин аткарайын деп ушу мекенге аскер кызматына келип атышат. Мына ошол эле убакта ушу балдарыбыздын баары тоо ташта өскөн, жайлоодо өскөн, мындайча айтканда ушу боз үйдө өскөн биздин ата бабабыздан бери. Анан атайын ушул жерге алып келип, ушу балдарыбыздын да өнөрүн көргөзөлү деп атайын критериялар бар. Ушул жерде манас айтуу, ыр сабактары бар, көптөн баягы иш-чараларыбыз бар. Ошону атайын ушу жайлоого, Кырчын жайлоосуна алып келип тартуу бул өзгөчө болуп атат да. Анткени ушу жайлоодо өскөнбүз, ушу жайлоонун кандай сонун абасы, карагылачы ушундай бир табигый жерге келип, ушундай бир баягы теле долбоор тартуу бул өзгөчө болуш керек. Ошондуктан ушу бүгүнкү балдарыбыздын айтып аткан манасы, ырдап аткан ыры, хору өзгөчө да. Аны Кудай кааласа мына алдыда көрөсүңөр. Ошол эле убакта ушу абадан коргонуу күчтөрүнүн жоокерлери дагы өзгөчө болот да. Анткени чек арачылар мисалы жердеги баягы душмандарды, сырттан келген чекти кайтарса, биздин бул абадан коргонуу күчтөрдүкү асмандагы душмандарды кайтарат да, мындайча айтканда. Ошондуктан булардын дагы кызматы абдан
оор, ошол убакта абдан кызыктуу да. Бик зоолордо ак мөңгүлү тоолордо ата бабам элим жашаган. Байыртадан элим кылымдарга өчпөй ата мекен көчүн улаган. Көк тиреген тоосу, мелтиреген суусу көп адамдын көзүн арттырган. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу кыргыз элим, алгалай бери. Ата мекеним, ата мекеним, душмандардан сактап, урпактарга улап, Манас ата бизди коргогон. Үч буроосун бурап, колгогомуз ойноп, ата бабам мурас калтырган. Көз арттырган жерим, көз тийбесин сага, көкөлөп өсө бер алдыга. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу кыргыз элим, алгалай бери. Ата мекеним, ата мекеним. Анан жокерлер эми баягы бардыгы 18 жашта окууну бүтөлү армияга келишет, аскерге келет. Анан аларга келгенде аларга түшүндүрүү канчалык кыйынчылык жаратат? Түшүндүрүү негизинен бул жокерлерге биз деген башында келгенде 1 айлык эме өтөт да, курс. Негизи курста болот, мындай айтканда. Окуу курсу өтөт. Специальная подготовка болот да биздикичи. То есть 1 ай подготовка по специальности деп коебуз. Офицерлер, специалисттер ар бир должностко отурган солдаттарды мындай окутат да, ар бирөөнүн багытын өзүнчө окутат. Мындай мисалы үчүн оператор деген бар бизде, планшетист деген бар, телефонист деген бар. Ошолордун ар бир багытын офицерлер өзүлөрү окутуп 1 ай даярдашат. Биринчи 1 ай даярдагандан кийин, андан кийин уже нөмөткө дежурствого мындай айтканда допуск беришет да. Ошондон кийин анан кийин нөмөткө туруп башташат. Өзүнүн милдеттерин аткарып башташат да ошондой. Командир катары алардын ошол жумушка кызыгуусун байкайсызбы? Мындай айтканда индивидуальный подход деп коет орусча айткандачы. Ар бир жокерге, ар бир сержантка, ар бир офицерге индивидуальный подход болуш керек да. Минустарын, плюстарын анализдеп, кандай кылганда жокерге кызыктуураак болот. Ошол жагында биз карайбыз да. Анан бул жокерди мындай кылыш керек экен деп анализдеп, мисалы үчүн өздүк курам боюнча, иштөө боюнча орун басарыбыз бар, жен советибиз бар. Ошолор менен сүйлөшүп, маектешип, анан анализдеп, ар бир жокерге индивидуальный подход бар да биздечи. Ар ким кайсыл жумушка шыктуу, кайсыл жумушка бир кызыгуусу бар болсо ошол жумуштарга дайындалат экен да. Дайындалат. Ошо мындай курс молодого бойца деп коет, КМБ депчи. Ошондон биз беседа кылып, офицерлер эме кылып, өзүлөрүнүн сунуштарын берет да бизгечи. Анан ошо сунуштарына ылайык биз должностторго назначение кылабыз. Анан ошо сунуштарга ылайык коюп, анан ошентип окутуп неме кылабыз да. Эми солдаттар мындай айтканда жокерлердин кызыгуусу жакшы эле. Аябай кызыктуу. Эми кээ бирөө биринчи жолу көрүп атат бул жердечи. Ушундай часть бар бекен. Жаман кызыктуу болот. Команд пунктунун ичине киргенде вообще кызыктуу болот. 75-564 аскер бөлүгүнө келип,
ошо атам жана апама жазган ырларым бар. Ошол ырсаптарын окуп берип коеюн. Карап туруп апам менен атамды түшүндүм мен көптөгөн их катамды, канчалаган мүнөзүмдү көрсөтүп кыйнаптырмын, аябапмын аларды. Эстечи, атаң кантип баккан эле, жок болсо да сен үчүн тапкан эле, жетпей калган учурунда байкуш атам, кийинки де балам деп айткан эле. Атам бизди кыйналып баккан экен, жок болсо да биз үчүн тапкан экен, жетпей калган учурунда байкуш атам, кийинки де балам деп айткан экен, кийинки де балам деп айткан экен. Көп адам көрдүм, жүрөгүндө өксүтү бар, апасынын балам деген сөзүнө зар. Эх дүйнө ушунчалык кенен бирок, апасыз кең болсо да бул дүйнө тар. Апасыз кең болсо да бул дүйнө тар. Кыйналдың го баарыбызды багам деп, эркелетип балапаным балам деп. Кечир апа, укпаптырмын сөзүңдү, ыйлатыпмын бир убакта өзүңдү. Ыйлатыпмын бир убакта өзүңдү. Биз бул жака абадан кол салуу күчтөрү болгондуктан мен бияка эме атайын ПВОнун немелерин тарттым. Мисалы РЛС П-18 жана биз асмандан кандай самолет налетторду эметебиз, ошолорду тарттым. Мисалы бул жака нарушителдерди, кирген самолетторду тарттым башка өлкөлөрдөн. Биз анын баарын РЛС 18 менен көрүп сырасы табабыз. Анан биздин аскер бөлүктө дагы көптөгөн сүрөттөр бар. Бул жакта биздин Кыргыздын залкар инсандарын тарткам. Жусуп Абдрахман уулу, Иманалы Айдарбаев дегендерди. Ошо келгенден бери тартып атабыз сүрөттөрдү. Майрам сайын ар кандай ушундай сүрөттөрдү тартып, чаптап илип атабыз. Мен мектепте жүргөндө дагы ушундай сүрөттөрдү тартчумун. Биякта келип тартып атам. Негизи оюбуздан чыгардык бул өзүбүз. Аскер бөлүктүн темасы ушундай болгондуктан. Мисалы мен кара карандаш менен тартканды жакшы көрөм, анткени жандуу көрүнөт. Жакшы тартам кара карандаш менен, гуаш менен тартканда бир аз азабыраак болуп калат, мага татаалыраак. Мындай боектору эметип кетиши мүмкүн. Муну менен өтө кылдат болуш керек. Өзүңүз жөнүндө бир сурап коеюн, үй бүлө жөнүндө, ушул жерде жашап, ушул жерде түнөп, мамлекет үчүн, ушул аскер бөлүк үчүн күн түндө кызмат кылып атасыз. Анан эмне себептен ушул кесипти тандап алдыңыз? Негизи мен Бишкектеги аскер институтун бүткөм. Мототакыштар командирин. Профессиям негизи ошондой да, анан бөлүнгөндө эле министрдин буйругу менен ошо зенит ракетный бригада деп коет. 97-632 аскер бөлүгүндө начальник расчёта деп эсеп бөлүмчөсүнүн башчысы болуп түшкөнбүз да. Анан ошондон бери кызмат кылып, анан ортодо бир кете пехотага барам деп өзүм окуп бүткөн. Анан бир полковник Нязалиев деген бір офицер алматылык. Ошол айткан, ай балам, жөн эле кызмат кыла берчи ушул жакта деп. Иштей берчи деп. Родина куда отправил, там служи деген. Анан ошон менен калып калдым мен бияктачы. Ошентип жүрүп, эмне айтканда жакшы специалист эмесмин, бирок специалист болуп калдым да ПВОнчу. Анан академияны бүткөн, былтыр эле келдим, штабка түштүм. Штабта бир жыл өзүм академияда үйрөнүп келгенден кийин тажрыйбамды өттүм. Анан ушул аскер бөлүккө министрдин буйругу менен дайындалдым. Ошо бир аз да болсо дагы ошо академиядан үйрөнүп келген билимимди ошо офицерлерге үйрөтөм да. Эми баарыбыздын эле жүрөгүбүздө мекен деген соғып турат эмеспи? Мекенди коргош керек. Алып бердик да. Жашоо турмуш биякта жакшы.
офицерлердин 3 дому бар. Бүт офицерлер, сержанттар бул жакта жатып иштейт. жатып иштешет. Ичинде кирип чыгып жеңил эле, жакшы эле буюрса. Рахмат Жыргал мырза, маегиңизге. Ушул бөлүккө, аскер бөлүккө Жыргал мырза келгенде жакын эле күндөр болуптур, жакын эле айларда ушул аскер бөлүккө келиптир. Бирок ошонсо дагы мен баягы айтып коет, эшигин көрүп төрүнөт деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Келгенде байкап атам, ошол эле жоокерлер, ошол эле ушул жерде иштеген кызматкерлер, женсоветтер деп атасыз, абдан мыкты. Мен ойлойм, келечекте бир кыргыздын керегине жараган мыкты жоокерлер ушул жерден тарбияланып чыгат. Ага сиздин салымыңыз чоң. Ар дайым ишиңизге ийгилик каалайлык. Чоң рахмат. Сен соолуктуу болуп ушул мекен үчүн, эл үчүн кызматыңызды кыла бериң. Бар болуңуз. Силерге чоң рахмат. Силерден мекенге кызмат кылып, элге кызмат кылып жүргөрүлө. Ушундай Рахмат. биздин да жүзүбүздү ачык кылып Кыргызстанга чоң рахмат. Мамлекеттин күчтүүлүгүн анын армиясынан билсе болот. Сиздер Мекен жана мен программасынын ар бир чыгарылышындагы Кыргызстандагы армиядагы жоокерлердин жашоосун көрүп келесиздер. Бүгүн дагы 75-564 аскер бөлүгүндөгү жоокерлердин бир күндүк жашоо турмушу менен тааныштыңыздар. Биздин жоокерлердин ушул аскер бөлүктө эмес, ошол эле убакта Кыргызстандын бир керемети болгон Кырчын жайлоосунда дагы өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ал эми мындай программа алдыда дагы уланып турат. Андыктан биздин ар бир чыгарылышты сиздер калтырбай көрүп турсаңыздар болот.